Манас бир. Жакшы. Досумдун атынан таштады, карап ал. Бул ушул ат жанагыда атат. Атын Карагерби бир знам атактуу бир атты айтып аттыр го, эмне эле? Жана чалгы эмне эле бир нерсе деген. Ат жок досум. Мынаке эмес дедик, Сургоен экен. Жалал Абад ош тарапта өтө мындай таанымал аргымак болгон экен. Ошонун тукумунан экен Сургоен. Мынаке достор. Төө кетти. Assalamu alaikum, ат сүйүүчүлөрү амансыздарбы? Бүгүн мен дагы бир Кыргызда болгон жакшы тектүү аттардын уругунан бир атты тааныштырайын деп турамын. Ушул экранда көрүп турган ат Сургоен сатууга чыгып атат. Азыр эле видеонун башында көргөн Манас Ниязов чапкан Карагердин прямой баласы Каныбек Чойтоев абабыздын короосунан чыккан аттар. Бүгүнкү күндө да ошол жерде турат, Кызылөңкүр айылында. Аттын жашы 2 асый. Утугулу, ден соолугу баары жакшы дейт. Ат ээсинин берген маалыматы боюнча бир катар тааныштырып өтөйүн. Жаңа сый кезинде айгыр коюлган экен. Быйыл 2 асый болуптур. Куу казык болуп багылды. Жакында алып чыгып бастырып атабыз дейт. Аттын баасы келишим баада. Кызыктар адамдар чалып байланышсаңыздар болот. Мен жайда бир чыгарылышымда ушул Каныбек Чойтоев агабыздын үйүндө короосундагы жылкыларыны тартып тааныштыра кеттим эле. Ошол жерде да бул аттын аталары тууралуу кенен маалыматтар айтылган. Байкаңыздар, жактырыңыздар, көрүңүздөр. Жакса чалып байланышыңыздар. Мага келген WhatsApp видео аркылуу сиздерге тааныштырдым. 1-2 күндө өзүм да барып, кененирээк Кызылөңкүрдөн чыгарылыш кылып беришибиз да мүмкүн. Ага чейин ат ээси менен байланышып толугураак маалыматын алып турсаңыздар.